Балдарыңыздар оорубасын. Чоң рахмат. Аябай керек болуп атканда жардам кылдыңыздар. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы болсо өз ишин улантууда. Бир канча күн мурда Умар инибиздин ден соолугуна байланыштуу кайрылуу таштаган элек. Сиздердин жардамыңыздар менен, колдооңуздар менен болгону 5 күндүн ичинде Умар инибизге 124 000 сом акчалай чогулган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттук хадисинде садака баледен, кырсыктан, оорудан сактайт дейт. Берген садакаңыздардын себебинен Умар инибиздин жана Умар инибизге окшоп бир канча ооруп жаткан карындаштарыбыздын, инелерибиздин ден соолуктары сакайып кетсин. Келечекте элибиздин, жерибиздин керегине жараган уул кыздардан болушсун. Ошол урматтуу мусулман бирдигандар, биз сиздердин аманатыңыздарды толугу менен биз 124 000 сом акчалай баардыгын өткөзүп беребиз. Бул сизге карапайым элден чогулган акча. Рахмат. Алла разы болсун сиздерге. Анан ошол Умар инибиз ошол өзүнүн затына жарашкан келечекте ошол элибизге, жерибизге кызмат кылган эр азаматтардан болсун. Жалпы кыргыз элинин бир туугандарым мусулман. Мен Ал жардам фонду мага акча алып келип берди. Сиздерге рахмат, Аллах разы болсун. Ушул фондко да рахмат, Аллахым разы болсун. Баламдын лечениясын эми баштайбыз буюрса. Көзүн дагы жакшы эмес көрөт, операцияга барып калышыңар мүмкүн деп жазган. Эмне кылышымды билбей, аябай сиздерден жардам күтүп отурганмын. Мынакей бүгүн акча алып отурамын. Рахмат сиздерге, Аллах разы болсун. Балдарыңыздар оорубасын. Чоң рахмат. Аябай керек болуп атканда жардам кылдыңыздар.